Ассаламу алейкум кыргызстандыктар, бүтүн дүйнөдө эмгек кылып жүргөндөр, иммигранттар. Мен дагы иммигрант, Москвадан Ильяс. Бардыгыңарга салам айтам. Алла таала бардыгыңарды үй бүлөңөргө тынчтык, ден соолук, аман эсендик берсин. Амин. Мына мурдакы чыгарган видеодо аябай көп адам жазыптыр, комментарияда пикирин билдириптир, көп адам түз ниетте жазыптыр. Аябай сүйүндүм, рахмат айтам. Алла таала силердин ишиңерге ийгилик берсин, тапканыңарга барака берип. Бирөөсү Таластан салам жолдоптур. Ва алейкум ассалам. Таласка салам алейкум. Бирөөсү Москва, Питерден салам жолдоптур. Ва алейкум ассалам. Көп сүйлөшүп сыра сөзгө өтөйүн. Мына президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич расмий сапар менен Казакстанга барды. Одон кийин сразу Азербайжанга барды. Расмий сапар менен оякта канча деген ишкерлер менен, бизнесмендер менен сүйлөштү. Кудай буйрса бул пайдасы чоң болот. Бул барган ар бир сапарда, расмий сапар пайдасы чоң болуп атат. Кудай буйрса bundan кийин дагы чоң болот, потому что Кыргызстаныбыз өнүгүп атат, инвесторлор келип атат уже. Пайдасы чоң болуп атат. Кийин мына мурдакы жазган видеода ошо бизнес жөнүндө жаздым эле. Көп адам жазып атат, мотивация алып атабыз, кандайдыр какой-то бир сүйүнүчтүү, мындай жакшылык болуп атат деп. Туугандар, неге мен күндө сүйлөйм да, мына мисалы үчүн ар бир видеодо сүйлөйм, бизнес кылайлы, өнүгөйлү. Өнүкпөсөк болбойт, иммигрант болуп жүрө бербөйлүк. Мисалы үчүн Россияга келип бир үй салыш үчүн жок дегенде 5 жыл, 6 жыл убакыт кетип калат. Дом алайын десең дагы ошондой болуп атат. Буяка семьяң менен келесиң, путка туруп үй алгынча какой-то бир 5-10 жыл өтүп кетип атат да. Сүйлөштөн максат менде мындай бирөөдөн акча албайм, мен просто сүйлөйм, менде эмне идея болсо ошону сүйлөйм. Мисалы үчүн Кыргызстаныбыз өнүксө, өнүктүрсөк, бардыгыбыз аракет кылсак, биздин келечекте балдарыбыз бизге окшой иммигрант болбойт да. Кыргызстаныбызды күчтүү курушубуз керек, аракет кылышыбыз керек, чтобы биздин муундар, аркадан келип аткан балдарыбыз иммигрант болуш керек эмес. Кыргызстандык дегенде чоң мындай представление болуш керек да башка өлкөлөрдө. Мисалы үчүн алайлык, азыр Дубай дегенде дубайлыктарды Америка сыйлайт да. Неге? Чоң ишкерлер, акчасы көп, заводу көп, иши көп, бизнеси көп да. Эми олордо нефти бар. Неге биз окуп умный боло албайбыз кыргызстандыктар? Боло алабыз, олордон өтүшүбүз керек. Сингапурдан даже өтүшүбүз керек. Бизде дагы Кудай буйрса мына Кыргызстан өнүгүп атат, өнүктүрөйлүк. Кимдин колунан не келсе ошо бизнести ортого ташташ керек да. Бизнес колунан келбесе акчасы барлар көп, мисалы үчүн да. Бир колунан келе турган окумуштуу бала менен отуруп, сүйлөшүп, договор кылып, Кыргызстанда бир кичине фабрикасын, бир какой-нибудь бизнес ачыш керек да. Буну сүйлөштөн максат ушу Кыргызстан өнүксүн. Келечекте Кудай буйрса бүгүндөн өтөт. Иммигранттыктан да кутулабыз Кудай буйрса. Алла тааланын эси менен. Ошондой туугандар, пикириңерди оюңар жазгыла. Мен туура эмес сүйлөгөн болсом кечирип койгула. Бардыгыңар Аллага аманатсыңар.